Элдик курултай 700 делегаттан квоталар берип турсуңер, ошонун ичинде аймактык, тармактык, этностук, улуттук иденттүүлүк, жаш өзгөчөлүк принциптерине ылайык аныкталат депчи. А бирок ал квотага эмнегедир гендердик квотаны киргизбептир. Же аялдар кереги жокпу курултайда? Инициаторлор айтып коесуздарбы? Комитет жооп бересиздерби? Комиссиянын жетекчилери, топтун жетекчиси жооп бересизби? Же алдында отурган агайлар сиздер карап коесуздарбы? Эльвира Жалалбековна. Же жазылбай калыптырбы? Бул маселе боюнча биз болсо Конституциянын беренесин алып, ошо Конституциянын беренесиндеги болгон беренени ошакка киргиздик. Ал жерде жазылып калыптыр ошолордун бардыгы. Анда биздин Конституцияда аялдардын ролу так белген эмеспи? Мен түшүнбөй калдым да. Мына бул жерде белген. Муну Конституция жазгандарга берсеңиз туура болот го. Астымда отурбайсыздарбы агатайлар? Урматтуу инициаторлор. Мен жооп бере берейинби? Айымдардын мындай маанисин кандай деңгээлде түшүрүп салдыңар? Конституциялык деңгээлде түшүрүптүрүзбү? Аялдардын мааниси ролун жооп берейинби? жооп бериңиз. Мааниси түшпөйт. Бул жерде президенттин жоосу менен кабыл алынат деп атпайбы? Ошо жоодо өткөн жылдагы шайлоодо сыяктуу көрсөтүлөт. Мисалы өткөн жылы шайлоодо 141 аял делегат болуп шайланып келген. Демек, аялдарды шайлоого мүмкүнчүлүктөрү кене. Бул биринчиси. Экинчиси, ушул тармактык, аймактык, этностук, улуттук дегенде дагы бул жоо менен бекитилет. Ошол жоодо ошол этносторго, тармактарга баланча биздин буга чейинки шайлоо кодексинде көрсөтүлгөндөй баланча процент аял менен неметесиздер. Аял жок, сиз өзүңүздүн инициатор катары жеке пикириңизди айтсаңыздар, Мен ошо бул жерде айымдар деп жазылыш керек беле? Жазылган мен окуп атпайм мына. Айым бөлүнүш боюнча аймактык, тармактык, этностук, улуттук иденттүүлүк жана жаш жашы боюнча бөлүнгөн принциптер айтып атасыз. А гендер деген сөздү каяка жоготуп салдыңар? Мен айтып атпайм, бул президенттин жоосу менен аныкталат. Ошол тармактан шайланып келе тургандардын ичине кирет. Ошонун ичине аймактын. А бул жерде так жазсак болбойт беле? Болот, мынакей азыр кабыл алып атасыздар, киргизип коюңуздар. Анда биз киргизиш керек экенбиз да. То есть башында буну эске албаптырсыздар. Эске алынган, жоодо көрсөтүлөт анын баары. Өткөндөгү жылкы шайлоодо көрдүңүздөр. Кечиресиз, мен мыйзамды окуп атам. Мыйзамда жазылган нерсени сурап атам. Аялдарды каяка жоготуп жибердиңер деп. Аялдарды жазбаптырсыз, айымдарды жазбаптырсыз. Ошон үчүн суроо берип атам. Ошол суроого жооп да ала албай жатам деп айтып атам да. Макул. Буну эми на вашей совести болот да, бирок региондогу айымдар угуп алсын да. Аялдардын ролун ушинтип, кемсинтип ушуга чейин жеткирдик. Анан экинчи, үчүнчү пунктун карасаңыз, чет мамлекеттик жарандары мигранттардан сырткары делегаттар боло албайт дегенде. Мигранттар кирет экен, бирок мигранттар гражданствосын ала элек, же на стадии алып жаткан ошол жагын тактап койдуңуздар беле? Кандай? Промежуточный стадиябы кандай? Документтерин тапшырып эртең алабы, же бир жылдан кийин ала турган убакыттабы кандай кылып белгилейсиз? Жана сурооңузга толуктой. Кечиресиз. Элдик курултайга делегат болуу принциптери дегендин 3-чү бабын окусаңыз, жынысына, улутуна, дин тутуусуна карабастан ар бир адам Кыргыз Республикасынын ушул конституциялык мыйзамына ылайык элдик курултайга делегат болуп шайланууга укуктуу деп жазылып турат. Кечиресиздер, мыйзамда гендер деп так бизде жазылыш керек. Ошондуктан мен суроо бердим. Мен биринчи мыйзамды карап жүргөн жокмун да, правильно, ошон үчүн берип атам да. Урматтуу, эми улуу эле, тажрыйбалуу эле адамдарсыздар. Суроо берсек да арынбаңыздар, мыйзамды колдоп атабыз. Бул эми Конституция жазылган, бирок жазсаңар да туура жазып келиңиздерчи деп замечание берсек, сразу мындай аябай агрессивно воспринимаете, да? Анан мен ошо 3-чү пунктун айтып атам. Мигранттар тууралуу, мигранттардын бул так жооп берип коесуздарбы?
Макул. Кийинки жашы буну мага жазуу түрүндө берип коюңуздарчы анан. Же анан келип түшүндүрүп бериңиздер да. Бирок бул кемчиликтер да. 21-ге жете элек адамдар деп жазып коюп турса, ушу 21-ге жете элек жарандар деп өзгөртүп коесуздарбы? Карап атасыздарбы? Анан референдум боюнча 5-беренени түшүндүрүп бересиздерби? Элдик курултайга коюлуучу маселелер. Эми урматтуу төрага мыйзамды колдоп бериңиздер деп мына өздөрү да келип атышат. Биз да сурандык, биз колдоп беребиз. Бирок суроолорго жооп беришсинчи. 3-сүрөө суроо берип атам. Жөнөкөй эле суроолор да, четко, конкретно жазылганды ошону айтып бербейсиздерби? Уят да эми. Жооп бериңиз. Референдумга коюлган маселелер боюнча деген айтып атасызбы? Коомдун, мамлекеттин өнүгүү багыттары боюнча концепциясын, программаларды, мыйзамдын долбоорлору тууралуу сунуштамаларды берүү, өлкөнүн рухий маданий жактан өнүктүрүү, Кыргыз Республикасынын элинин салттарын жана мурастарын сактоо, мамлекеттин менен диний конфессиялардын өз ара мамилелери, Кыргыз Республикасынын адам укуктарынын жана эркиндиктеринин абалы болуп так эле жазылып турат. Экологиянын жана аталыш ресурстарын сарамжалуу пайдалануу.